Өткөн апта Борбор калабызда тартип бузган айдоочулар көптү кылышты. Массалуу айдашпаса да, одуну жол тартиптерин бузуп, кооптуу жагдай жаратышып, ал эми колго түшүп калып, ылычуусун салышып тынчышкан жок. Жардамга чакыргандарынан да пайда чыккан жок. Айта кетсек, мындай окуялардын ар бири болбосо да, ар бир экинчиси эртеси биздин чыгармачылык топко да чалып, теледен көрсөтпө деп жалдырагандарын айтарыбыз. Мындан да пайда жок. Анткени бай болосуң, кедей болосуң, ортодо тааныш болосуң, же тууган болосуң, мыйзам баарына бир. Машину. Давайте вот так. Тарко, да? По-моему, Тарко. Ну, пьяный буянить тут. Не починяется? Не, все починили, всем требования починились. Вот я специально, чтобы пьяный не быть, я передал братишке этот. У него права, оказывается, он в машине потерял, потом предъявил права. Все как положено, имеет право. Права у инспектора ГАИ. Техпаспорт ГАИ. Права он потом предъявил, в машине осталось. Мы искали, права предъявили. Машине, да, права? Нет, не час, буквально 15 минут. Нет, домой поехал ты, а домой... Я домой не ездил никуда. Оказывается, мы искали права. Шектүү бараткан унааны жол кайгыл милициясы токтотуп текшерүүгө алат. Ичиндеги унаа ээси мас, ал эми айдоочусу соо болуп чыгат. Бирок айдоочулук көлүгү жок чыгат. Тартипке ылайык анан айып унаа токтотуучу жайга жеткирели десе, баш ийбестик көрсөтүшүп ылычуу салышат. 1 саатка узаган ылычуу учурунда унаа ээси инисин айдоочулук көлүгүндө үйүнөн алып келет. Албетте бул жакка келип алган соң көлүгү унаада эле болчу деп жомогун баштайт. Бирок иниси алдай албай коет. Я передал тебе ключи. Меня ночью вызвал брат. Попросил позвонить. Я выпил чуть-чуть. Он выпил. Сейчас, секунду, он говорит. Я приехал, забрал машину. Меня на повороте остановили ДПСники. И я не нашел свои права. Вот. Потом через некоторое время, через 15 минут. Они нашлись эти права. Ну, привезли. Не привезли, нашлись эти права. Азыр мынтип алдаса да тынч сүйлөп жаткандары менен буга чейин ылычуунун баарын салышкан. Кайгылчылар өздөрү тартылган тасмада унааны жүктөп кеткени келген эвакуатордун айдоочусу менен мушташканын да жетишкен. Маселени ордуна чечебиз, унаама тийбе деп урушту баштап, акыры эвакуатор айдоочусунун башын жарып тим болушкан. Саняр, едь за правами, такси возьми, блядь. Ключи у меня нету, братан. Заңны ключ алды, он тартып калды. Да. Иди едь за правами. Привези, покажи им и поедешь потом свободно. Урматтуу ким, пассажир. Оому ключун бериңиз, жаңы Я не знаю, братан, кто ты? Вот он приедет, он тебя заберет. Сейчас тебе предъявим права. Тебе за права же говоришь, правильно? Я же не за рулем. Я же не за рулем. Братишка без прав ехал он. Где его права? Братишка сейчас права тебе предъявит. С собой нету прав. Он почему водит без прав? Он не водит без прав. Машина, ключ ключ. Жаңа алдың, тартпадым мен сени. А что, ключ едь за правами. Привези, иди едь. Я его не отпускаю. Иди вон, такси, едь за правами. Едь за такси, едь за правами. Все хорошо. Я в юроделе МЧС, пожарник. Я пожарник. Если вы никакого уважения к пожарному отделу, братан, это мой братишка. Я его попросил довести машину. Нет, я вот честно, я в ВОПе работаю, я сейчас это все понимаю. В ВОПе, не штатник. В ВОПе? Да. Кем там работает? Не штатник. Не штатник? Есть у тебя удостоверение? Удостоверения нету. Нет? Потому что мне удостоверение алсам, меня ночью могут разбудить и призвать. А я просто им помогаю. Мен финтехта 3-й курс. Я вот после финтеха буша собирался уже документы, кстати. На этой неделе уже дал Первомайский РОВДГ, я там написал заявление. Окей, пожалуйста. Как будущий коллега, поймите, пожалуйста. Эргек себе, сука, терпила, ебаный, иди сюда, пизденыш, иди сюда, мальчик по вызову, иди сюда, ты что такое? Не чертенишь, иди сюда,
Айдап аткан угуп койсоң, ачып койсоң, нидеракка угуп койсоң азыр. А у меня вот он, у меня Эстиге дейт, ал мас көрүндү, У меня сейчас... Мынтип бир заматта чечиле турган маселе бир топ козап башы жарылган эвакуатор айдоочусуна ордуна тез жардам кызматы чакыртылган. Албетте, бул жактан да биздин чыгармачылык топко ал эвакуатор айдоочусуна эмес эле ага кол салганды баштады. Потом вот неизвестный мужчина вот с этой машины, мы ему говорим, все, мы уже вот предъявили права, все это, отмени. Он на меня напал, говорит, я что, просто так вожу или что, я не понял. Деди эле машинадан күчтүү жулуп качып кетти машина. Анан биз портал чакырдык. Портал менен жүктөп кетип атабыз. Портал жүктөгөндөн кийин 1 сааттан кийин келди. Где-то 1 саатка чукул 40 минут где-то ошондой өтүп калды. Байкеси келди, иш болгон байкеси келип, бул жакта эвакуатордун жүктөп аткан малдарга асылып кийди. Кандай болгон күнү да эвакуатор айдоочусуна дарыгерлер ордунан биринчи жардамын көрсөтүшүп, андан ары башын тиккени ооруканага алып кетишти. Ал эми анын жардамчысы бейбаш айдоочулардын унаасын жүктөп алып, тийиштүү жайга алып кетти. Таксист балдар айтып калды, могу жакта акыс деп машинеси жүрөт. Айдоочусу то ли мындай текшерип койгулачы, ошо мындай башкача эме болот, айдаганы башкача деп айтып калды таксисттер. Биз келген учурда Honda Step ак машинесин токтоттук. Токтотуп текшерген учурда айдоочунун 97-сыйныкы бала экен, айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жок экен. Андан кийин портал кызматын чакырып, портал менен алып келдик бул жака. Документи правасы жок деп. Унаасы тийиштүү жайга жеткирилген соң эвакуатор айдоочусунун башын жарган шектүү аймактык ички иштер башкармалыгына жеткирилип, тергөөчүнүн колуна тапшырылды. Мындан ары ал эмнени ойлоп табат, же эмне аракет көрөт, аны тергөө териштирет. Данная машина, то есть затонирована полностью, лоб, лобовое стекло, 2 боковых стекла затонировано. То есть при остановке соответствующих разрешений на тонировку не имеется, а также не имеется документов, предусмотренных правилами дорожного движения по тесту 244. То есть полностью затонировано при остановке, документы не предоставляют и Неподчинение идет? да, неподчинение идет. То есть не подчиняется нашим законным требованиям. Предоставить документы и проехать на штрафстоянку. Бул айдоочу болсо да баш ийбегенде адатка айлантып алган көрүнөт. Унаасынын терезелери толугу менен караңгатылган экен. Жол кайгылуу милициясы аны текшерүүгө алганда тийиштүү уруксат кагаздары да жок болуп чыгат. Ал эми айдоочулук көлүгү убактылуу болгондуктан тартипке ылайык унаасы айыппуна жайга жеткирилмей болот. Албетте бала муну угуп алып, унаа ачкычын катып алат. Анысы аз келгенсип эрке бала ар кимден жардам издеп баштайт. Чалган чоңдорунун бири жакшы эле инспектор менен сүйлөшүү аракетин көрөт. Бирок бул аракети текке кетет. Мен сүйлөшө албайм, мага Жок машина десеңиз, жок десеңиз, анда мен кете берем. Телефондон жок десеңиз. Жок, мен сүйлөшө албайм да. Сүйлөшө албайм деп коет. Ал кимге берип атасыз? Биякта тартып атат көрүп атасыз. Сүйлөшө албайм деп коет. Мына громкостько койдум, сүйлөй берсеңиз. Документы ключун бер. Алло. Сүйлөшпөйт атат. Машинанын ключун берип койсузбу? Документтин ключун Берем. Болуңуз эми бул камерада. Арачылоодо жардам берем деп белгисиз аты жөнүн айткысы келбеген жаш кыз жетип келди. Атын айтпай өзүн юрист деп тааныштырган кайгылуучуларды суракка алуу аракетин көрдү. Бирок жаш кызга баарын түшүндүрүп берип, ордуна коюп коюшту. В рамках закона что тут? В рамках закона. Тура болсун, жалдырап, күлүчүн бербей. Тияк подружкаңыз болобу? Балыкчаларыңыз кайтыңыз, күлүчүн берсин машинаны. Эми күлүчүн алып алып. Енді шақырғаннан кейін келіп қалды керек, а то законға бақ шеш керек па? Сіз қаяқты юристсіз? Бішкектеле. Тартып алған мен жоқ. Бұл жақта емне келдіңіз дедім? Юрист кыздын ал жетпей эмне кыларын билбей кетип калды. Ордуна башкалары келди. Аларда аты жөндөрүн айтпай инспектор менен сүйлөшүү аракеттерин көрүп жатышты. Бирок алардын да сөздөр өтпөй кетип калышты. Айласы кеткен бала анан ачкычын да берип, унаа тез эле тийиштүү жайга жеткирилди.
1986 туулган Чыңгыз Жумагулов буга чейин да ушул эле тартип бузуу менен колго түшүп, убактылуу айдоочулук өөлүккө болуптур. Анан бул кемчилигин жок кылуунун ордуна ошол бойдон жүрүп алган экен. Эми мынтип кайра колго түшүп, тийиштүү жазасын алып жатат. Бирок айыпына токтотуучу жайга келген соң тынчып калбай, инспектор протоколун толтургуча дагы бир ирет чоң жерде иштеген тааныштарына чалып көрдү. Чыңгызга бул түнү эч ким жардам бере албады. Кымбат баалуу унаасы тийиштүү жакта калып, өзү үйүнө кете берди. Биз дагы бул баланы мындан кийин мыйзамды сыйлай жүрөт деген ниетте өз ишибизди улантып кете бердик. Не кури здесь. Я курил, что ли, Бакян, а чего? Вот так можно поставить? В данный момент я официально подозреваюсь в чем? Вот его тоже подсвети. Да. Подожди. Подсвети. Не трогает никто камеру, тише. Мынтип бири дүкөн ичине кирип алып, тамеки чегемдеп, экинчиси ордунан тартип сакчылар териштиргиче кетип калам деп, анан кетпе деген буйрукка чөнтөк телефонун алып чыгып алып, тартип сакчы менен селфи кылып жаткан балдар жана достору ашып кетсе мындан жарым сааттай мурда эле Народный дүкөнүнө кирип алып урушту башташкан. Окуянын негизги шектүүсү бул жактан да тартип сакчылар келсе да тынчып калган жок. Качып бараткан жеринен кармап келишсе, ага нааразы болуп кыйкырыгын баштаган. Тише, руки убери. Тебя ахын жон тургун. Лично к тебе заявление, понимаешь? Не, хорошо, ко мне едет. А ты куда хочешь уйти? Я никуда не ухожу, какие вопросы? Он меня дергает. Как дергает? Ты вот туда уходишь, уважаемый, вот. Что, стань. Я стою, я что, сижу что ли? Я лежу что ли? Я стою конкретно. Куда я ухожу? Куда я убегаю? Бирөөсү мынтип ызычы салып алак сыткыча, экинчиси кетип калайын деп иши кылып бир топко чейин мышык чычкан ойношту. Айтсак балдар жөн гана мынтип качып кутулуу эмес, коркутууда аракетин көрүшкөн. Көрсө буга чейин тартип сакчылар менен селфи кылып жаткан жаш бала буга чейин келип алып дүкөндүн кызматкерлерине кызматтык күбөлүгү жок эле Ички иштер министрлигинин 5-башкы башкармалыгында иштейм деп коркутуптур. Албетте кичинекей жаш балага эч ким ишенбей, кызматкер имиш бат эле мынтип ызычы салгандардын бирине айланган. Түнү эки алкаш келди, бирөөсү орус, бирөөсү кыргыз. Экөө кирен менен сөгүн ашташты. Мен кассовый жакта жок болчумун. Бул жакта сотрудник охраны турган болчу, кирер менен сөгүнө башташыптыр. Мен бияка кассага келип расчет кылайын десем, алар сөгүнүшүп, деги сотрудник охраны получается секирип атышты да, жама сөздөр, матовый сөздөр менчи. Алар деле мисалы кыз турат, кыз көзүнчө сөгүнбөй деле койсо болот, ладно, под градусом экен. Сөгүнбөй деле койсо болмок да, анан кийин бирөөсү кыргызы секире баштады, получается, сотрудник охраны кол көтөрө баштады. А берки орус досу, наоборот, разделяться атса, тиги кыргыз болбой эле эметип баштады, ура баштады, экөө согуша башташты. Анан кийин экөө согуша баштагандан кийин орусу кайра, получается, экөөлөп бирөөнү саба баштагандан кийин мен карап тура албадым, аларга, получается, ортосуна кириштим. Анан бирөөсү кыргыз баласы мени түртүп башы менен бир сүздү. Бейбаш сабаган жигиттин бети башы канап, ал эми бөлүштүрөм деп таяк жеген кыздын боюнда бар экен. Мунун баарын уюштурганы буга чейин тартип сакчыларга ызычуу салып качып кетүү аракетин көргөн бала экен. Кандай болгон күнү да баары тең толук түрдө 1-май ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Айтмакчы, шектүүлөрдүн арасында бул бейбаштык кылган балдар менен чогуу жүргөн кыз дагы бар. Анысы дүкөндүн администраторуна кол салыптыр имиш. Албетте, администратор дүкөндү жаап кете албагандыктан ордуна киши тапкыча келген эмес. Ал эми бул кыз анын жок экенин көрүп алып, досторунун жолун жолдоп, ал дагы качып кетүү аракетин көрдү. Албетте, аракети текке кетти. Зачем тут стою? Сама. Зачем я тут стою? Ее нету. Предъявления нету. Бул жактан анан кулук этишип, баягы 5-башкармалыгында иштемиш болгон жаш бала кайра келди. Бул жолкусунда биздин камерага тийишти. Колундагы алтын шакегин көрсөткүсү келдиби же эмне болду? Камераны жаап баштады. Тише, блядь. Без рук. Все вот сюда зашли. Сотрудник, да, говорит? Вот сюда. Я сотрудник. Я сотрудник. А? Где я работаю? Где связан?
Работаю продавцом в Дурдал Мотор. Запчасти продаю. Запчасти продаю. Есть желание, да, покупать? У меня какие претензии? То, что ты камеру держишь, да? Чё? Ага. Говори дальше. А? То, что ты держишь камеру, да? И рукоприкладываешь ко мне. Я рукоприкладываю? Да, ты своими руками держишь меня. У меня вопрос к тебе лично. Очкарик, какие у тебя претензии ко мне? Албетте бул сөзүнөн кийин кичинекей жаш балага камераны өчүрүп коюп бир нерсени түшүндүрүп берүү аракетин көрдүк. Урушуп коем десем унчуга албай, кайра камераны жандыргандан кийин таарынычын айтып баштады. А потом камеру вырубает и говорит то, что ты кто такой? Хочешь? Вот этот очкарик, оператор, ты понимаешь? Вот этот очкарик. Ты видишь, что он очки носит? Он очки носит, он очкарик. Жардамга анан шектүү делген кыз да келди. Камерабызды бир канча жолу чаап, мынтип тартып алгандарыбызды өчүрүп коем деп ойлоду окшойт. Бирок сиздер байкагандай эч нерсе өчпөй тартыла берген. Ты имеешь право, ты мне скажи, покажи право. Ты имеешь право снимать, ты имеешь право снимать. Иши кылып, иштин аягы мынтип 1-май ички иштер башкармалыгында аяктады. Шектүүлөрү дагы, жабырлануучулары дагы тергөөчүнүн колуна тапшырылып берилди. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы. Жана мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. Токмок шаардык ички иштер бөлүмү 1989 туулган Күнбасов Нурым Кемелевичке издөө салат. Нурым Күнбасов Токмок шаарындагы өз жашаган Бокина көчөсүндөгү 30-үйүнөн 2013 жылы 22 октябрында чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 175-180 см, дене түзүлүшү арык чырай чапжаак, чачы кара кыска, кийген кийимдери кара куртка, бутунда көк кроссовка, ак белгилери менен. Көрүп билгендер болсо Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөмөр күзөтүнө 03138 63102 же болбосо 0556 48 84 86 телефондоруна чалыңыздар. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1987 жылы туулган Астроверхов Максим Сергеевичке издөө салат. Белгилери: бою 165 см, дене түзүлүшү орточо, толмоч, чачы кара күрөң. Өзгөчө белгилери: сол бутунан тизеден ылдый протез, сылтып басат, биринчи топтогу майып. Көрүп билгендер болсо Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө 43 28 15 же болбосо 0557 20 12 68 0790 56 11 телефондоруна чалыңыздар. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1982 жылы туулган Мухаммеджанова Тахмина изделет. Белгилери: бою 165-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара узун, сол бетинде меңи бар. Кийген кийимдери көк түстөгү кышкы куртка, бутунда кара түстөгү такасы бар жеңил өтүк. Тахмина Мухаммеджанованы көрүп билгендер болсо Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмү 43 28 15 же болбосо 0550 10 28 72 телефондоруна чалууңуздарды өтүнөбүз. 1983 жылы туулган Ырсалиева Гуляйым Абдиевна издөөгө алынат. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүндө Гуляйым Ырсалиева 2015 жылдын 15 июлунан тартып дайынсыз. Белгилери: бою 160-165 см, дене түзүлүшү толмочураак, чачы кара, узун, кийген кийими жай мезгилине ылайык. Көрүп билгендер болсо Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө 43 28 15 же болбосо 0550 10 28 72 0551 10 28 05 телефондоруна байланышыңыздар. Бишкек шаарынын тургуну 1999 жылы туулган Мерим Бекжанова 2015 жылдын октябрь айынан бери дайынсыз. Бою 154-156 см, чачы көздөрү кара, кийген кийими кызыл жеңи бар спорт куртка, көк джинсы, бутунда кызыл жеңил балетка. Көрүп билгендер 43 28 15 0790 56 11 0557 20 12 68 телефондоруна кабарлап койсоңуздар болот. Эсерге салсак, ТВ айыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.
Өткөн апта Борбор калабызда тартип бузган айдоочулар көптү кылышты массалуу айдашпаса да, одоно жол тартиптерин бузуп, кооптуу жагдай жаратышып, ал эми колго түшүп калып, ылы чуусун салышып тынчышкан жок. Жардамга чакыргандарынан да пайда чыккан жок. Айта кетсек, мындай окуялардын ар бири болбосо да, ар бир экинчиси эртеси биздин чыгармачыл топко да чалып, теледен көрсөтпө деп жалдырагандарын айтарыбыз. Мындан да пайда жок. Анткени бай болосуң, кедей болосуң, ортодо тааныш болосуң, же тууган болосуң, мыйзам баарына бир. Машину. Давайте вот так. Тарткой да? Полный тарткой. Ну, пьяный буянить тут, например. Не починяется? Не, все починили, всем требованиям починились. Ключ на Я специально, чтобы пьяный не быть, я передал братишке этот. У него права, оказывается, он в машине потерял, потом предъявил права. Все как положено, имеет право. Права у инспектора ГАИ. Техпаспорт ГАИ. Права он потом предъявил, в машине осталось. Мы искали, права предъявили. Нет, не час, буквально 15 минут. Нет, домой поехал ты, а домой... Я домой не ездил никуда. Оказывается, мы искали права. Шектүү бараткан унааны жол кайгыл милициясы токтотуп текшерүүгө алат. Ичиндеги унаа ээси мас, ал эми айдоочусу соо болуп чыгат. Бирок айдоочулук көлүгү жок чыгат. Тартипке ылайык анан айып унаа токтотуучу жайга жеткирели десе, баш ийбестик көрсөтүшүп ылы чуу салышат. 1 саатка узаган ылы чуу учурунда унаа ээси инисин айдоочулук көлүгүндө үйүнөн алып келет. Албетте бул жакка келип алган соң көлүгү унаада эле болчу деп жомогун баштайт. Бирок иниси алдай албай коет. Я передал тебе ключи. Меня ночью вызвал брат. Попросил позвонить. Я выпил чуть-чуть. Он выпил. Сейчас, секунду, он говорит. Я приехал, забрал машину. Меня на повороте остановили ДПСники. И я не нашел свои права. Вот. Потом через некоторое время, через 15 минут. Они нашлись эти права. Ну, привезли. Не привезли. Нашлись эти права. Азыр мынтип алдаса да тынч сүйлөп жаткандары менен буга чейин ылы чуунун баарын салышкан. Кайгылчылар өздөрү тартылган тасмада унааны жүктөп кеткени келген эвакуатордун айдоочусу менен мушташканын да жетишкен. Маселени ордунан чечебиз, унаама тийбе деп урушту баштап, акыры эвакуатор айдоочусунун башын жарып тим болушкан. Саняр, едь за правами, такси возьми, едь. Ты у меня нет, бросил. Заңны пишпал, он тартылган. Да. Иди едь за правами. Привези, покажи им, поедешь потом свободно. Урматтуу күн, пассажир. Оому ключун бериңиз, жаңы Я не знаю, братан, кто ты? Вот он приедет, он тебя заберет. Сейчас тебе предъявим права. Тебе за права же говоришь, правильно? Я же не за рулем. Я же не за рулем. Братишка, без прав ехал он. Где его права? Братишка, сейчас права тебе предъявит. С собой нету прав. Он почему водит без прав? Он не водит без прав. Ключ берчи, машина, сидит, ключ берчи. Ключ. Жаңа алдың, тартпадым мен сени. Хорошо, ключ едь за правами. Привези, иди едь. Я его не отпускаю. Иди вон, такси, едь за правами. Едь за такси, едь за правами. Все хорошо. Я в юроделе МЧС, пожарник. Я пожарник. Если вы никакого уважения к пожарному отделу, братан, это мой братишка. Я его попросил довести машину. Нет, я вот честно, я в ВОПе работаю, я сейчас это все понимаю. Где ты работаешь? В ВОПе, не штатник. В ВОПе? Да. Кем там работаешь? Не штатник. Не штатник? Есть у тебя удостоверение? Удостоверения нету. Нет? Потому что мен удостоверение алсам, меня ночью могут разбудить и призвать. А я просто им помогаю. Мен финтехта 3-й курс. Я вот после финтеха буша собираться уже документы, кстати. На этой неделе уже дал Первомайский РУВДГ, я там написал заявление. Окей, пожалуйста. Как будущий коллега, поймите, пожалуйста. Эргек себе, сука, терпила, ебаный, иди сюда, пиздёныш, иди сюда, мальчик по вызову, иди сюда, ты что такое? Не чертёнишь, иди сюда,
Айдап аткан угуп койсоң, ачып койсоң, лидералка угуп койсоң азыр. А у меня вот он, у меня Истиридет ал мас көрүндү. У меня сейчас... Мынтип бир заматта чечиле турган маселе бир топ козап башы жарылган эвакуатор айдоочусуна ордуна тез жардам кызматы чакыртылган. Албетте, бул жактан да биздин чыгармачылык топко ал эвакуатор айдоочусуна эмес эле ага кол салган деп баштады. Потом вот неизвестный мужчина вот с этой машины, мы ему говорим, все, мы уже вот предъявили права, все это, отмени. Он на меня напал, говорит, я что, просто так вожу или что, я не понял. Дедүле машинаден күчтүү жулуп качып кетти машина. Анан биз портал чакырдык. Портал менен жүктөп кетет азыр. Портал жүктөгөндөн кийин 1 сааттан кийин келди. Где-то 1 саатка чукул 40 минут где-то ошондой калды. Байкеси келди, иши болгон байкеси келип, бул жакта эвакуатордун жүктөп аткан балдарга асылып кийди. Кандай болгон күнү да эвакуатор айдоочусуна дарыгерлер ордунан биринчи жардамын көрсөтүшүп, андан ары башын тиккени ооруканага алып кетишти. Ал эми анын жардамчысы бейбаш айдоочулардын унаасын жүктөп алып, тийиштүү жайга алып кетти. Таксист балдар айтып калды, могу жакта акыс деп машинеси жүрөт. Айдоочусу то ли мындай текшерип койгулачы, ушунда мындай башкача эме деп атат, айдаганы башкача деп айтып калды таксисттер. Биз келген учурда Honda деп ак машинесин токтоттук. Токтотуп текшерген учурда айдоочунун 97-сыныпка экен айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жок экен. Андан кийин портал кызматын чакырып, портал менен алып келдик бул жака. Документи правасы жок деп. Унаасы тийиштүү жайга жеткирилген соң эвакуатор айдоочусунун башын жарган шектүү аймактык ички иштер башкармалыгына жеткирилип, тергөөчүнүн колуна тапшырылды. Мындан ары ал эмнени ойлоп табат, же эмне аракет көрөт, аны тергөө териштирет. Данная машина, то есть затонирована полностью, лоб. Лобовое стекло, 2 боковых стекла затонировано. То есть при остановке соответствующих разрешений на тонировку не имеется, а также не имеется документов, предусмотренных правилами дорожного движения по статье 244. То есть полностью затонировано при остановке, документы не предоставляют и Неподчинение идет? Да, неподчинение идет. То есть не подчиняется нашим законным требованиям. Предоставить документы и проехать на штрафстоянку. Бул айдоочу болсо да баш ийбегенде адатка айлантып алган көрүнөт. Унаасын терезелери толугу менен караңгатылган экен. Жол кайгылуу милициясы аны текшерүүгө алганда тийиштүү уруксат кагаздары да жок болуп чыгат. Ал эми айдоочулук күбөлүгү убактылуу болгондуктан тартипке ылайык унаасы айып-унаа жайга жеткирилмей болот. Албетте бала муну угуп алып, унаа ачкычын катып алат. Анысы аз келгенсип эрке бала ар кимден жардам издеп баштайт. Чалган чоңдордун бири жакшы эле инспектор менен сүйлөшүү аракетин көрөт. Бирок бул аракети текке кетет. Жок десеңиз, анда мен кете берем. Телефондон жок десеңиз. Жок, мен сүйлөшө албайм да. Сүйлөшө албайм деп коет. Ал кимге берип атасыз? Биякта тартып атат көрүп атасыз. Сүйлөшө албайм деп коет. На, громкость койгон, сүйлөй берсеңиз. Документы курчун бер. Алло. Сүйлөшпөйдү. Машинанын ключун берип койсузбу? Документтин ключун берем. Ара чолууда жардам берем деп белгисиз аты жөнүн айткысы келбеген жаш кыз жетип келди. Атын айтпай өзүн юрист деп тааныштырган кайгылчыларды суракка алуу аракетин көрдү. Бирок жаш кызга баарын түшүндүрүп берип, ордуна коюп коюшту. В рамках закона что то? В рамках закона. Тура болсун, залдырап, күлүүчүн бербей. Тияк подружкаңыз болобу? Подружкаларыңыз кайтыңыз, күлүүчүн берсин. Буну күлүүчүн алуу. Энди чакыргандан кийин келип калды керек, а то законга бакшы иш керек да. Сиз каякта юристсиз? Бишкекте эле тартып алган мен жок. Бул жакта эмнеге келдиңиз дедим? Юрист кыздын ал жетпей эмне кыларын билбей кетип калды. Ордуна башкалары келди. Алар да аты жөндөрүн айтпай инспектор менен сүйлөшүү аракеттерин көрүп жатышты. Бирок алардын да сөздөр өтпөй кетип калышты. Айласы кеткен бала анан ачкычын да берип, унаа тез эле тийиштүү жайга жеткирилди.
1986 жылы туулган Чыңгыз Жумагулов буга чейин да ушул эле тартип бузуу менен колго түшүп, убактылуу айдоочулук күбөлүккө ээ болуптур. Анан бул кемчилигин жок кылуунун ордуна ошол бойдон жүрүп алган экен. Эми мынтип кайра колго түшүп, тийиштүү жазасын алып жатат. Бирок айыпына токтотуучу жайга келген соң да тынчып калбай, инспектор протоколун толтургуча дагы бир ирет чоң жерде иштеген тааныштарына чалып көрдү. Чыңгызга бул түнү эч ким жардам бере албады. Кымбат баалуу унаасы тийиштүү жакта калып, өзү үйүнө кете берди. Биз дагы бул баланы мындан кийин мыйзамды сыйлай жүрөт деген ниетте өз ишибизди улантып кете бердик. Не кури здесь. Я курил, что ли, Бакен, а чего? Жолкусунда биздин камерага тийишти. Колундагы алтын шакегин көрсөткүсү келдиби, же эмне болду? Камераны жаап баштады. Давай мы сами выйдем. Тише, да. Ты давай без рук. Да, все, зашли. Все вот сюда зашли. Сотрудник договаривает. Вот сюда. Да, я сотрудник. Я сотрудник. А? Где я работаю? Где снят? Работаю продавцом в Дурдал Мотор. Запчасти продаю. Запчасти продаю. Есть желание, да, покупать? У меня какие претензии? То, что ты камеру держишь, да? Чё? Ага. Говори дальше. А? То, что ты держишь камеру, да, и рукоприкладываешь ко мне. Я рукоприкладываю. Да, ты своими руками держишь меня. У меня вопрос к тебе лично. Очкарик, какие у тебя претензии ко мне? Албетте бул сөзүнөн кийин кичинекей жаш балага камераны өчүрүп коюп бир нерсени түшүндүрүп берүү аракетин көрдүк. Урушуп коем десем унчуга албай, кайра камераны жандыргандан кийин таарынычын айтып баштады. А потом камеру вырубает и говорит то, что ты кто такой? Хочешь? Вот этот очкарик, оператор, ты понимаешь? Вот этот очкарик. Ты видишь, что он очки носит? А? Он очки носит, он очкарик. Жардамга анан шектүү делген кыз да келди. Камерабызды бир канча жолу чаап, мынтип тартып алгандарыбызды өчүрүп коем деп ойлоду окшойт. Бирок сиздер байкагандай эч нерсе өчпөй тартыла берген. Ты имеешь право, ты мне скажи, покажи право. Ты имеешь право снимать, ты имеешь право снимать. Иши кылып, иштин аягы мынтип 1-май ички иштер башкармалыгында аяктады. Шектүүлөрү дагы, жабырлануучулары дагы тергөөчүнүн колуна тапшырылып берилди. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы. Жана мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. Токмок шаардык ички иштер бөлүмү 1989 жылы туулган Күнбасов Нурым Кемелевичке издөө салат. Нурым Күнбасов Токмок шаарындагы өз жашаган Бокина көчөсүндөгү 30-үйүнөн 2013 жылы 22 октябрында чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 175-180 см, дене түзүлүшү арык чырай, чапжаак, чачы кара, кыска. Кийген кийимдери кара куртка, бутунда көк кроссовка, ак белгилер менен. Көрүп билгендер болсо Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөмөт күзөтүнө 03138 63102 же болбосо 0556 48 84 86 телефондоруна чалыңыздар. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1987 жылы туулган Астроверхов Максим Сергеевичке издөө салат. Белгилери: бою 165 см, дене түзүлүшү орточо, толмоч, чачы кара, күрөң. Өзгөчө белгилери: сол бутунан тизеден ылдый протез, сылтып басат, биринчи топтогу майып. Көрүп билгендер болсо Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө 43-28-15 же болбосо В данный момент я официально подозреваюсь в чем? Вот его тоже подсвети. Да. Подожди. Подсвети. Не трогает никто камеру, тише.
Мынтип бири дүкөн ичине кирип алып тамеки чегем деп, экинчиси ордунан тартип сакчылар териштиргиче кетип калам деп, анан кетпе деген буйрукка чөнтөк телефонун алып чыгып алып, тартип сакчы менен селфи кылып жаткан балдар жана достору ашып кетсе мындан жарым сааттай мурда эле Народный дүкөнүнө кирип алып урушту башташкан. Окуянын негизги шектөөсү бул жактан да тартип сакчылар келсе да тынчып калган жок. Качып бараткан жеринен кармап келишсе, ага нааразы болуп кыйкырыгын баштаган. Тише, руки убери. Тебе акын жон тургун. Лично к тебе заявление есть, понимаешь? Не, Ты хорошо, лично ко мне урод. едь. А Ко ты мне. куда хочешь уйти? Я сейчас никуда не ответь. ухожу, я никуда не ухожу. какие вопросы? Он меня дергает, он меня дергает. Как дергает? Ты вот туда уходишь, Уважаемый, вот ты чё? Стань. Я стою, я что, сижу что ли? Я лежу что ли? Я стою конкретно. Куда я ухожу? Куда я ухожу? Куда я убегаю? Бирөөсү мынтип ызычы салып алаксыткыча, экинчиси кетип калайын деп иши кылып бир топко чейин мышык чычкан ойношту. Айтсак балдар жон гана мынтип качып кутулуу эмес, коркутуу аракетин көрүшкөн. Көрсө буга чейин тартип сакчылар менен селфи кылып жаткан жаш бала буга чейин келип алып дүкөндүн кызматкерлерине кызматтык күбөлүгү жок эле Ички иштер министрлигинин 5-башкы башкармалыгында иштейм деп коркутуптур. Албетте кичинекей жаш балага эч ким ишенбей, кызматкер имиш бат эле мынтип ызычы салгандардын бирине айланган. Түнү эки алкаш келди, бирөөсү орус, бирөөсү кыргыз, экөө кирен менен эле сөгүн ашташты. Мен кассовый жакта жок болчумун. Бул жакта сотрудник охраны турган болчу, кирен менен эле сөгүнө башташтыр. Мен бияка кассага келип расчет кылайын десем, алар сөгүнүшүп, тиги сотрудник охраны получается секирип атышты да, жаман сөздөр, матовый сөздөр менчи. Алар деле мисалы кыз турат, кыз көзүнчө сөгүнбөй деле койсо болот, ладно под градусом экен. Сөгүнбөй деле койсо болмок да, анан кийин бирөөсү кыргызы секире баштады, получается, сотрудник охраны кол көтөрө баштады. А берки орус досу, наоборот, разделяться этип атса, тиги кыргыз болбой эле эметип баштады, ура баштады, экөө согуша башташты. Анан кийин экөө согуша баштагандан кийин орусу кайра, получается, экөөлөп бирөөнү саба баштагандан кийин мен карап тура албадым, аларга, получается, ортосуна кириштим. Анан бирөөсү кыргыз баласы мени түртүп башы менен бир сүздү. Бейбаш сабаган жигиттин бети башы канап, ал эми бөлүштүрөм деп таяк жеген кыздын боюнда бар экен. Мунун баарын уюштурганы буга чейин тартип сакчыларга ызычуу салып качып кетүү аракетин көргөн бала экен. Кандай болгон күнү да баары тең толук түрдө 1-май ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Айтмакчы, шектүүлөрдүн арасында бул бейбаштык кылган балдар менен чогуу жүргөн кыз дагы бар. Анысы дүкөндүн администраторуна кол салыптыр имиш. Албетте, администратор дүкөндү жаап кете албагандыктан ордуна киши тапкыча келген эмес. Ал эми бул кыз анын жок экенин көрүп алып, досторунун жолун жолдоп, ал да качып кетүү аракетин көрдү. Албетте, аракети текке кетти. Смысла не доводить, ее нету. Зачем тут стою? Сама. Зачем я тут стою? Ее нету. Предъявления нету. Бул жактан анан кулук итишип, баягы 5-башкармалыгында иштемиш болгон жаш бала кайра келди. Бул